Саламатсыздарбы? Менин атым Айжан Абдыбек кызы, мен математика мугалими. Бүгүнкү сабак 9 класстын окуучулары үчүн бүгүн функциянын касиеттери бөлүмүнүн 2 сабагы функциянын нөлү жана өсүүчү, кемүүчү функциялар деген жаңы теманы өтөбүз. Бирок бүгүн биз жөн гана аныктамаларды жаттабайбыз, графикти карап туруп эле функция тууралуу маалымат алууну үйрөнөбүз. Элестетип көргүлө, силер оюн зоок паркына бардыңар. Бардыгыбызга кызыктуу жана бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Америкалык тоо. Алгач бул жерде көрүнүп тургандай алгач жогору көтөрүлөт. Андан соң ылдый түшөт. Кайсыл бир графиктин кайсыл бир учурунда 0 деңгээлине жетет. Эми силерге суроо. Графиктин кайсы бөлүгүндө өсүп жана кайсы бөлүгүндө кемип жатат? Биз бүгүнкү сабакта ушул 3 суроонун жообун табабыз. Башкача айтканда, функциянын нөлүн график кайсыл бөлүгүндө өсөт жана кайсыл бөлүгүндө кемийт. Демек, бүгүнкү сабактын максаты, башкача айтканда, бүгүнкү сабак бүткөндө силер функциянын нөлдөрүн табууну жана функциянын өсүүчү жана кемүүчү аралыктарын табууну жана теманын жашоодогу мисалдар менен байланыштырууну үйрөнөсүңөр. Азыр эң негизги нерсени үйрөнөбүз. Бул функциянын нөлү. Бизде бул жерде көрүнүп тургандай f от x барабар 0. Бул бизге эмнени түшүндүрөт? Бул функциянын мааниси 0го барабар болгон учур. Бул нерсени графиктен кантип табабыз? График OX огун кайсыл жерлерден кессе, ошол чекиттер функциянын нөлдөрү болуп эсептелет. Эми силерге суроо. Графикти 2 жерден эмес, 3 жерден кессе, функциянын канча нөлү болот? Албетте, функциянын 3 нөлү болот. Эми ошол эле түшүнүктү формула аркылуу текшерип көрөлү. Бизге y барабар x-тин квадраты минус 4 функциясы берилген. Бул жерде биздин эң негизги максатыбыз функциянын нөлдөрүн табуу. Функциянын нөлү деген эмне эле? Жогоруда айтып өттүк. Ооба, функциянын маанисинин 0го барабар болгон учурлары функциянын нөлдөрү болот. Демек, биз бул жерде y-ти 0го барабарлап алабыз. Анда бизге жогорудагы теңдеме келип чыгат. X-тин квадраты минус 4 барабар 0. Бул теңдемени көбөйтүүчүлөргө ажыратып 2 кашага бөлүп жазабыз. 2 кашага бөлүп жазганыбыздан кийин ар бир кашаны 0го барабарлап 2 жоопту алабыз. Демек, функциянын 2 нөлү бар деген сөз. Муну графиктен карап көрөлү. Биздин жоопторубуз минус 2 жана 2 чыкты. Анда OX огунда минус 2 координатасы жана 2 координатасы. Ушул жерден эң негизги нерсеге көңүл бурабыз. Жогоруда биз графиктен 2 нөлдү тапканбыз. Бул жерде формула аркылуу 2 нөлдү таптык. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биз мисалды туура иштедик жана функциянын 2 нөлү бар. Бул математикадагы эң кызыктуу учурлардын бири болуп эсептелинет. Эми кийинки түшүнүккө өтөлү. Бул өсүүчү функция. Өсүүчү функцияны түшүнүү үчүн формуланы жаттоонун кереги жок. Жөн гана графикти карап түшүнүп алсак болот. Мисалы, бул жерде солдон оңду көздөй график чийилип жатат. Башкача айтканда, солдон оңду көздөй өсүп жатат деп түшүнсөк болот. График оңго жылып кеткен сайын жогору көтөрүлсө, бул өсүүчү функция болуп аталат. Муну математикалык тилде биз төмөнкүчө жазабыз. x1 кичине x2 болсо, анда f от x1 кичине f от x2 болот. Муну биз эмне деп түшүнсөк болот? x1дин мааниси жогорулаган сайын f от x-тин дагы мааниси жогорулайт деп түшүнсөк болот. Башкача айтканда, мисал менен карап көрөлү. Бул жерде бизге y барабар 2x плюс 1 функциясы берилген. Бул жерден x-тин ордуна 0ду коелу. Анда функциябыз y барабар 2 көбөйтүлгөн 0 плюс 1. Анда y барабар 1 келип чыгат. Ушундай эле x-тин ордуна 1ди койсок 3, 2-ни койсок 5. Ушундай эле x-тин ордуна 1ди койсок y барабар 3, 2-ни койсок y барабар 5 келип чыгат. Демек, функциябыз өсүп жатат дегенди билдирет. Математика жөн гана формула эмес, бул жашоодо да көп кездешет. Мисалы, өсүүчү функцияны жашоодогу мисалдар менен карап көрөлү. Адам канча саат иштесе, эмгек акысын ошого жараша алат. Мисалы, көбүрөөк саат иштесе, көбүрөөк акча алат деген түшүнүк бар бар бизде. Ошондой эле такси канча аралыкты көбүрөөк аралык өтсө, ошого жараша таксинин баасы дагы өсөт. Топтолгон акчабыз канча көбүрөөк болсо, эң акырында топтогон акчабыздын суммасы ошого жараша көп болот. Жана ысыткан суунун убактысы канчалык көп болсо, суунун температурасы дагы көп болот. Эми силерге суроо. Окуган убакыт көп болсо, билим деңгээли түз сызык боюнча өсөбү?
Жок, себеби кээ бир нерселерди тезирээк үйрөнсөк, кээ бир нерселерди жайыраак үйрөнөбүз. Демек, бардык өсүү процесстери түз сызык түрүндө боло бербейт. Бирок алардын жалпы өзгөчөлүгү бирөө. Убакыт өзгөргөн сайын натыйжа дагы өсөт. Жыйынтыктап айтканда, бир чоңдук өсүп жаткан учурда экинчи чоңдук дагы өссө, анда бул өсүүчү функция болуп эсептелет. Азыр тескерисинче болгон учурду карайлы. Бул графикке көңүл бурсаңар, эсиңерде болсун, графикти дайыма солдон оңду көздөй карайбыз. Бул жерде байкасаңар, акырындык менен солдон оңду көздөй ылдый түшүп жатат. Демек, бул кемүүчү функция. Кемүүчү функция математикалык тилде төмөнкүчө жазылат. Бул формуланы жаттап алуунун кереги жок. Бул формуланы мисал аркылуу түшүнүп алсаңар болот. Эгерде берилген функциядагы x-тин алдындагы коэффициент минуса менен берилсе, же болбосо x-тин маанилери жогорулаган сайын y-тин маанилери ылдый түшсө, анда бул функция кемүүчү функция болуп эсептелет. Математика жашоодо көп колдонуларын көрүп жатабыз. Эми кемүүчү көз карандылыктарга мисал келтирели. Мисалы, телефонду көп убакытка колдонсок, телефондун заряды азаят. Машина канчалык көп жүрсө, күйүүчү майдын деңгээли дагы түшөт. Товарды колдонгон сайын кампадагы саны азаят. Бийиктик канча бийиктеген сайын аба температурасы дагы төмөндөйт. Демек, бул мисалдардын бардыгында бир чоңдук көбөйгөн сайын экинчи чоңдук азайып жатат. Бул кемүүчү функциянын негизги касиети болуп эсептелинет. Силер ушуга окшогон мисалдарды өзүңөр таап көргүлөчү. Азыр эң негизги учурга келдик. Биз буга чейин өсүүчү функцияны дагы, кемүүчү функцияны дагы өзүнчө карадык. Бирок бардык эле функциялар бир убакта өсүп же кемий бербейт. Кайсыл бир бөлүгүндө өсүп, кайсыл бир бөлүгүндө кемиши мүмкүн. Азыр ошол графикти карап түшүнөбүз. Графикте көрүп жаткандай, алгач солдон оңду көздөй жогорулап жатат. Ал эми бул чекитке жеткенде солдон оңду көздөй ылдый түшүп жатканын көрүп жатабыз. Кайсыл бир чекитке келгенде кайра жогорулап жатат. Бул функциянын бардык бөлүгү өсүүчү же кемүүчү эмес, ар башка бөлүгүндө ар башка мүнөзгө ээ. Ошондуктан графикти толугу менен эмес, аралыктары боюнча талдайбыз. Эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктап, графикти кантип 3 кадам менен окуй турганыбызды эстеп калалы. Биринчи кадам, график OX огун кайсыл жерден кесип жатканын аныктайбыз. Башкача айтканда, функциянын нолун табабыз. Экинчи кадам, солдон оңго жогору көтөрүлсө өсүүчү аралык, солдон оңго төмөн түшсө кемүүчү аралык. Анда төмөндөгү суроону өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Бул суроодо силердин негизги максатыңар бул функция өсүүчү функциябы же кемүүчү функциябы экөөнү аныктайсыңар жана бул функциянын канча нөлү бар экенин табасыңар. Тапшырманы аткарып бүтсөңөр, кайра чогуу чыгарып көрөлүк. Бул суроону чыгаруу үчүн алгач өсүүчү же кемүүчү экенин аныктап алабыз. Өсүүчү же кемүүчү экенин аныктап алуунун эң жөнөкөй жолу жогоруда айтып өткөндөй, берилген функциядагы x-тин алдындагы маани оң же терс сан экенин карайбыз. Бул жерде бизге терс сан берилген. Демек, бул кемүүчү функция. Эми функциянын нолун табалы. Функциянын нолун табуу үчүн y-ти биз 0го барабарлайбыз. Y барабар 0. Анда минус 3x плюс 6 барабар 0 деген теңдеме келип чыгат. Анда бул теңдемени чыгарсак, минус 3x барабар минус 6 болот. Анда x бизге барабар 2. Бул функциянын бир нолу бар. Ал x барабар 2 чекитинде. Демек, бул функция кемүүчү функция жана функциянын нолу x барабар 2ге. Демек, биз бүгүн графикти карап эле функциянын нолун табууну, өсүүчү жана кемүүчү аралыктарын табууну жана бул түшүнүктөр жашоодо кайсыл учурда колдонуларын үйрөндүк. Өзүңөр байкагандай эле, график бул сүрөт эмес. График бул функциянын кандай өзгөрөөрүн бизге айтып берет. Эми ар бириңер өзүңөрдү баалап көргүлө. Эгер силер бир функциянын нолун тапсаңар, өсүүчү жана кемүүчү аралыктарын таба алсаңар, анда биз бүгүнкү максатыбызга жеттик. Ушуну менен сабак жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.